Эл өкүлдөрү Кумтөрдүн мамлекеттеги үлүшүн көбөйтүү багытында эч кандай аракет көрбөй жаткан өкмөткө жана президенттик администрацияга нааразычылыгын билдирди. Анткени буга чейин мөңгүлөр боюнча мыйзам долбооруна да өлкө башчысы кол коюудан баш тарткан. Кумтөрдү канткенде биз үлүшүн көбөйтөбүз деген тармакта өкмөт бир дагы иш алып барган жоксуңар. Бар болгону Кумтөрдүн адвокатындай болуп, бүгүнкү күндө жөн карап отурасыңар. А силердин ордуңарга, силердин милдетиңерди Жогорку Кеңештин депутаттары өзүнүн мойнуна алып, ар түрдүү мыйзамдар менен алардын жолун тосуу максатында иштеп жатышат. Өнүккөн өлкөлөрдө дээрлик мыйзамдардын көпчүлүк бөлүгүн өкмөт жазат. Жогорку Кеңеш кабыл алып берет. А бизде тескерисинче өкмөт Жогорку Кеңеш 95% мыйзамды жазат. Өкмөт ал мыйзамга дагы аркы берки шылтоолорду айтып, жада калса корутунду бергенден дагы ардыңар ооруйт. Мына ошентип маселелер бүгүнкүгө чейин жылбай келатат. Кумтөрдүн ишин токтотууга аракет кылган же чакырык таштаган жетекчилерди жоопкерчиликке тартуу боюнча мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда колдоого ээ болгон. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, эгерде Кумтөрдү улутташтыруу процесси башталса, Центера Кумтөрдүн иштөөсүн токтотуп, Кыргызстандан чыгып кете албайт. Башкача айтканда, ишкананы токтоткон тараптын жетекчилери 10-15 жылга эркинен ажыратылмакчы. Бул мыйзам мына ушундай шантаж болбосун, өндүрүштү токтотуп коёмун деп коркутпасын, токтотуп койбосун деген ниет менен ушул сунушталып отурат. Ушул акыркы Кумтөрдүн шантажы, коркутуусу ошол Тоо кен тармагындагы кызматкерлердин профсоюздун жетекчиси Тажибаевдин билдирүүсү бул мыйзам өз убагында киргизгендигинин далили болот. Комитет жыйынында бул мыйзамга карата эч кандай каршы пикирлер айтылган жок. Эл өкүлдөрү бир добуштан колдоого алды. Бирок коррупция менен кантип эмне кылып күрөшүп аткандан дайын жок. Бүгүн бирөөнү кармасаң, эртең экөөнү кармап атат. Экөөнү кармагандан эртеси күнү үчөөнү кармап атат. То есть токтогон жок коррупция. Биз дагы бир жолу позициябызды айтабыз, президент дагы бир жолу позициясын айтса. Демилге чыгытарысыз. Коррупционерди 7 жылга камаса болбойт, 5 жылга камайлык деп айтсын. Толук акыңыз бар. Өмүрбек Текебаев демилгелеген 30%дан кем эмес мамлекеттин үлүшү бар коммерциялык уюмдардын жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча мыйзам долбоору кызуу талкууга түштү. Ага ылайык жетекчинин аракети менен башка уюмдарга же мамлекетке ири зыян тартууга же өндүрүштүн узак мөөнөткө токтоп калышына алып келсе, жол берген жетекчилер 8 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ошол эле жосундар өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян тартууга алып келсе, же өлкөнүн экологиясына орду толгус зыян келтирген болсо, 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралат. Мекеменин адамы болобу, кызмат адамы болобу, алар жасаган кылмышына бирдей жоопкерчиликке тартылыш. Мына биздин негизги максат ушул. Ушуну караштырып көрүп, ошо шайкеш келтирип берсеңиздер, бул мыйзам колдоого татыйт. Эмне үчүн миллиард сом урдаган, 100 миллиондогон долларды урдаган мамлекеттик ишкананын жетекчиси, ошол Кумтөрдүн жетекчилери 20 000 сом штраф төлөш керек. Өзүңүз айтып атасыз, баарына бирдей болуш керек деп атасыз. Бирдей болбой атпайбы? Эмне үчүн силердин абериңер таптаза болуп, тып-тынч отурасыңар? Бул мыйзам долбоору мындан 3 жыл мурун Жогорку Кеңештен колдоо тапкан, бирок президент мыйзамга кол койгон эмес. Өлкө башчысы артка кайтаргандан кийин да мыйзамды кабыл алуу үчүн 80 депутат добуш бериши керек болчу. Бирок ошол кезде парламент жыйынында бул мыйзамды өткөрүү үчүн бир добуш жетпей калган. Эл өкүлү бүгүн мыйзамды канчалык маанилүү экенин Дилгир Жапаровдун үстүнөн козголгон кылмыш ишине байланыштырды. Анын жасаган иши Кумтөр Голд компаниянын директору болуп туруп 200 миллион долларды өкмөт менен кеңешпестен туруп Центерага дивиденд түрүндө бергенге макул болуп 6 декабрда чечим кабыл алынган, а 20 декабрда 200 миллион долларды которуп жиберген. Центера чечим кабыл алыныптыр. Бардык акционерлерге дивиденд берилет экен, 33% бар Кыргызстанга дивиденд Исмаиловке берилбейт экен. Эгер 33%-ын берсе бизге 60-70 миллион доллар биздики болмок экен ошонун ичиненчи. 60-тан ашыгыраак 65 миллион доллар бизге өтмөй экен. Кыргызстанга жок, башкаларга бар деп 200 миллион долларды которуп жиберген. Ошентип Центерде биздин член совета директоров бар экөө. Алар да ушундай чечим кабыл алынган болсо керек. Бул боюнча иш козголду. Эми бирок бул бүгүнкү мыйзам боюнча Дилгирдин жасаган иши менее тяжкое преступление деп эсептелинет. Майда кылмышкер дейт. Бирөөнү жакка чапканда эле кылмыш деп эсептелинет.
И мамлекет буга кайрымдуулук менен, кечиримдүүлүк менен мамиле кылат. Адатта мындай иштер, Галина Анатольевна знает, назначается наказание, не связанное с лишением свободы. Если он примерный семьянин, раньше он не совершал преступления, обычно мындай жөн эле коюп жиберет, эскертүү берипчи. Мыйзамга ылайык кой уурдаган адам 4 жылдан 7 жылга чейин жоопкерчилик тартат. Бирок мамлекетти миллиондорго зыянга алып келген жетекчилердин жоопкерчилиги мындан да жеңил. Мындан улам мыйзам демилгечиси бүгүнкү коррупция менен ачык күрөш жүрүп жаткан учурда бул мыйзам өтө актуалдуу деген пикирде.